Ассаламу алейкум, менин сүйүктүү окурмандарым. Сиздер менен кайрадан мен Эльвира. Бүгүн ушундай жака тиккенди үйрөнөбүз. Бул көбүнчөсү жаш балдардын кийимдерине тигиле турган ушундай окантовкалуу жака. Бул ушул жерге тигебиз бүгүн. Бул жерде арты потайной замок. Потайной замокту баарыбыз эле билсек керек. Мынакей бизге жака тигүүдө ушундай чойула турган материал керек болот. Косойунан кыркылган же болбосо ширинасынан кыркылган материал керек болот. Болгону эни 2 сантиметр болуш керек. Мына бул материалды биз ушундай кылып бүктөйбүз дагы. Мына көйнөктүн астына ушундай эле коюп туруп тигип баштайбыз. Ушинтип ортосунан 2 бүктөп алып эле тигип кете беребиз. Бул жердеги плечевой тигиштерди баарын кайсы кийим тиксек дагы, кандай кийим тиксек дагы тигиштердин баарын арт жакка карап бүктөп тиккенди унутпайлы. Мына бул жерде болсо бери карап бүктөйбүз, себеби бул арты менен бүтөт. Замок арткы жагында көйнөктүн. Мынакей ашыкча ушундай калың болуп калган жерлерди, ашыкча жиптерди бир аз кыркып тегиздеп алабыз. Мынакей эми биз бул тиккен маңыз деп койсок да болот, эми кыргызча вариантта түшүндүргөндө. Ушул маңызды мындай кылып бүктөйбүз дагы. Мындай кылып үстүнөн бастырып тигебиз. Бул жерде бүктөгөн жерибиз тегиз болуп бүктөлүш керек. Даже бүктөгөн материалыбыз, жанакы маңызыбыз бир аз мындай жогоруракта болуп туруш керек. Астыңкы көйнөктүн материалы чыгып калбаш керек ушул жерден бүктөгөндө. Мына бул башындагы, аягындагы ушинтип бүктөп алабыз. Ушинтип бизде эң жеңил вариантта тигилген жака болду. Бул жерден 0,1 строчка берилет ошондо чет жагынан. Мынакей достор, арты жагы тең, алдында дагы ушундай көрүнүш болду. Мынакей 0,1 строчка менен тегиз болуп жакабыз ушинтип бүттү. Эгерде ушул пайдалуу видео жаккан болсо, лайк басканды унутпаңыздар, каналга сөзсүз катталыңыздар. Буйруса сөзсүз дагы да сонун видеолор менен бөлүшмөкчүмүн иншалла.